Азыркы өздөштүрө турган элдик күү, түнкү күзөт чогор күүлөрүнүн ичинен өзүнүн техникалык өзгөчөлүктөрү бар күүлөрдүн бири десек болот. Бул күүнү өздөштүрүүдөн мурда биз вибрация жөнүндө түшүндүрмө бере кетүүгө тийишпиз. Чогордо вибрациянын эки түрү колдонулат. Биринчиси бул боор эт менен алынуучу вибрация. Вибрациянын экинчи түрү, чогорго гана мүнөздүү түрү, бул эрин менен алынуучу вибрация. Айрым учурда бул вибрациянын эки түрү аралаш алынат. Түнкү күзөт күүсүндө эрин вибрациясы көркөм каражат катары гана колдонулбастан, фаршлактар менен катар күүнү ыргакка бөлүүчү каражат катары колдонулат. Күү эрин вибрациясын жакшылап өздөштүрмөйүнчө чыкпайт. Ошондуктан бул вибрацияны өз алдынча машыгуу менен аябай жакшылап өздөштүрүү керек. Биз азыр өздөштүрө турган элдик күү, сарбаз күүнүн эң башкы өзгөчөлүгү андагы кездешкен фа бекар добушу. Фа бекар добушу гаммада жок. Аны кантип алабыз? Фа бекар добушун алыш үчүн биз үстүңкү эринди бир аз көтөрөбүз. Азыр күүдөн мисал келтирүү менен ойнойлу. Бул күүдө дагы фаршлактар күүнү көпчүлүк учурда ыргактарга бөлүүгө жардам берет.
Азыркы өздөштүрө турган күүбүз бул элдик күү, койчулардын коңур күүү. Койчулардын коңур күү чоор күүлөрүнүн классикасы десек жаңылышпайбыз. Илгерки чоорчулар бул күүгө тамактын үнүн кошуп дагы ойношкон. Тамактын үнүн кошкон учурда тамактан чыккан үн аспаптын негизги тонун өзгөртпөй кармап турууга тийиш. Ал эми үстүңкү добуштар, чоордун өзүнүн добушу бир октавадан экинчи октавага өтүп, айрым учурда 2 октава, 3 октаванын үнү аралаш ойнолгон. Мисалы. Бирок биз адегенде үн кошуу эмес, тамактын үнүн кошпой туруп, күүнүн өзүн таза ойноп алышыбыз керек. Андан кийин тамактын үнүн кошуп ойноого аракет кылышыбыз керек. Бул күүдө дагы көптөгөн чоор күүлөр сыяктуу эле фаршлактардын ойногон ролу абдан чоң. Фаршлактар кооздук үчүн гана эмес, негизинен күүнү ыргакка бөлүү үчүн колдонулат. Мисалы. Азыр манжаларга көңүл бургула, дагы бир жолу шашпай ойноп берем. Демек, фаршлактар өз убагында абдан так ойнолушу керек. Өтө кыска алынышы керек фаршлактагы ноталар. Сабактарыбыздын акырында заманбап чоорлор жөнүндө сөз кылабыз. Мына бул менин колумда турган чоор бул кичине чоор деп аталат. Кичине чоор 80-жылдардын аягында ансамбльде ойнош үчүн, чоор үндөрүн ансамбльге салыш үчүн атайын даярдалып жасалган. Кичине чоордун өзүңөр көрүп тургандай 10 үн өзгөртүүчү көзөнөктөр бар. Бул көзөнөктөр мындайча жабылат. Жогорку 5 көзөнөк сол колдун манжалары менен, арткы көзөнөк бармак менен сөөмөй, ортун аты жок чыпалак. Ылдыйкы 5 көзөнөк
оң колдун манжалары менен жабылат. Бул бармак артқы көзөнөктү жабат, алдыңкы көзөнөктөр мындай жабылат. Сөөмөй, орто, аты жок, чыпалак. Кичине чордун диапазону 1,5 октаваны түзөт. Анан эң төмөнкү добушу 1-октаванын ре нотасы, эң жогорку добушу 2-октаванын ля нотасы. Ушул эки нотанын аралыгында хроматизм ойнолот. Дагы бир заманбап чордун жаңы түрү бул чоң чор. Чоң чор 20-жылдын 90-жылдардын башында ансамблде чордун төмөнкү үндөрүн алыш үчүн жасалган. Чоң чордун 5 үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү бар. Бул көзөнөктөрдү мындайча жабабыз. Үстүнкү 2 көзөнөк сөөмөй жана аты жок менен жабылат сол колдун. Ал эми муну 2 түрдүүчө жаап жүрөт. Албетте оң колдун манжалары менен жабылат, бирок айрымдар үстүнөн жабат. Мындайдан кармайт, сөөмөй, ортон, чыпалак. Ал эми мындайдан жапканга да болот. Мен мисалы үчүн мындай ушундай кармайм. Демек, чыпалак, аты жок жана бармак. Бул чордун конструкциялык өзгөчөлүгү бул мынабырекил үйлөй турган жеринин көпчүлүк бөлүгүн жабылгандыгы. Жапкан себебибиз башка чорлордой биз элин менен биягын жаба албайбыз. Анткени бул түтүк абдан жоон. Ошондуктан биз мынау жерин атайын жабабыз дагы, тишти мынау жерге коюп, калган үн чыгаруу техникасы башка чорлор сыяктуу эле. Чоң чордун диапазону эң төмөнкү нотасы кичине октаванын ми нотасынан башталат. Ми нотасынан квинта ойнолот, өйдө карай. Ортосунда миден кийин фа диез нотасы бар, андан кийин соль бекар, соль диез, ля, анан си. Ушул кичине октавадан башталып ойнолуп аткан азыркы айтылган ноталарды 1-октавадан дагы ойноого болот.